Bir kız менен 3 yıl nikesiz koşulup үйлөнүүгө сунуш берсем, макул болбой койду. Эмне кылам? Мага турмушка чыгасыңбы же деп айтчумун, макул деп өзүмчө нике кыюу ниетим болчу, нике түшөбү. Астагфирулла. Таксыр мындай суроо бергенден да уялыш керек да өзү. Мен чын айтсамчы, мына сурооңорду мына мен үйдө же башка жерде окуп келбей силердин алдыңарда түз эле окуйм. Анча суроолорго келе, анча окуп калбасам, ошон үчүн мындай суроо бергенде дагы этияттап суроо бериңиз, жооп уккандан кийин кыжалат болбой тургандайчы. Никесиз кошулуу деген бул кандай арам нерсе бул? Үйлөнүүгө сунуш берсем макул болбогой деп, анда мурда сиз сунуш бербейсизби? Мусулман адам иманы менен кантип зынага барат? Сизге дин, авир, уят деген барбы сизде өзү? Ахирет деген сизде барбы мындай? Эртеге дүйнөдөн өтүп кетем. Буга кандай жооп берем? Пайгамбарыбыз айттыр, зынада иман чыгып турат дептир. Кичине бир сөз барбы азыр? Иман чыгып турат деп айтып атпайбы пайгамбарыбыз? Алла Таала мага авир берсин тугандар. Алхамдулилlah ак нике деген бар. Ар бир кыздын, ар бир эркектин, ар бир аялдын, ар бир баланын өзүнүн авири бар. Туура эмес жол менен кошулуп болбойт ал. Ак нике менен, макулдуу менен, махыр менен, күбөлөр менен, жакшы акпата менен, жакшы таза жашайлы, э? Айвандардай болуп эле кошулуп, анага кантип болсун ушул? Биз инсанбыз го, мусулманбыз го биз. Пайгамбарыбыз бизге ушуну үйрөттү.